көмір брикеттин чыгарган завод былтыр негизделип, жылдын аягында сыноодон өткөрүлгөн, майдан тартып, расмий түрдө ишке түштү. Жаңы ачылган заводдо 15 жаңы жумушчу орunu пайда болду. Заводдун суткасына кубаттуулугу 130 000 тонна брикет өндүрөт. Ал эми сырьёсу өзгөндөгү көмүр кендерден алынат. Долбоордун баасы 141 миллион сомду түздү. Кубаттуулугу 6000ден жогору, көмүрдүн да күйүү кубаттуулугу 6000ден жогору. Колдонулган ошол обычный эле үйдөгү печкаларга колдонсо болот. Бизде өзүбүздө акиташка колдонулуп атат. Бул бардык нерсеге эсесе болот. Көмүр катары 1 тонна көмүрдөн 5-6% эле азаят. 1 тоннадан ошондо 900 килограммдан ашыгыраак брикет чыгат. Баасы 8 сом.